Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен өзгөчө сөз түркүмдөрү, анын ичинен тууранды сөздөр жөнүндө кеп кылмакчыбыз, балдар. Алгач сабактын максаты менен таанышып алалы. Тууранды сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнөн өзгөчөлүгүн ажыратабыз. Кепте колдонуу белгилерин аныктай алабыз. Тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөм, тексттерди түзүп, аны кепте туура колдонуу, машыгуу, мисалдар келтирүү, тил байлыгын өстүрүү боюнча иш алып барабыз. Кыргыз тилин так, таза сүйлөп үйрөнүүгө багыт аласыңар. Өзгөчө сөз түркүмдөрү маани берүүчү же кызматчы сөздөргө кирбейт. Өзгөчө сөз түркүмдөрү сүйлөмгө кошумча маани берип, айтылып жаткан ойду элестүү, образдуу, таасирдүү кылып бере алат. Булар өз алдынча турганда толук лексикалык мааниге ээ боло албайт. Ошондой эле толук лексикалык мааниге ээ эмес деп дагы айта албайбыз. Айрым учурларда тууранды сөздөргө мүчө уланып, кандайдыр бир мааниге ээ болушу дагы мүмкүн. Кыргыз тилинде өзгөчө сөз түркүмдөрү эки топко бөлүнөт. Тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр болуп. Тууранды сөздөр бизди курчап турган ааламда пайда болгон дабыштарды туурап, аны ар кандай аракет жана абалдар тууралуу сүрөттөйт. Бирок бул тууранды сөздөр өздөрү билдирген маанилеринин оттенкалары менен айырмаланып турат. Ошол тууранды сөздөрдүн өзү дагы эки топко бөлүнөт. Биринчиси табыш тууранды сөз, экинчиси элес тууранды сөз. Табыш тууранды сөздөр. Табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан дабышты туурайт. Мисалы, тарс. Тарс деген кандайдыр бир эшик жабылса же бирдемке сынып кетсе, ошондон чыккан үн. Шылдыр-шылдыр. Бул суунун агышы, булактагы суу, арыктагы суу шылдыр-шылдыр деп агат, сайдагы агып аткан суу. Арс-арс. Бул иттин үрүшүн айтабыз, арс-арс деп. Карс. Жыгач сынып кетсе, же дагы бир катуу буюм сынып калса, карс деп үн чыгат. Ма. Бул койдон маараганын, ма деп. Мө. Бул уйдун мөөрөшүн айтабыз. Анда эмесе ошол келтирилген мисалдарга биз сүйлөм түзүп көрөлү. Булактан аккан суунун шылдыр-шылдыр дабышы кулагыма жагымдуу угулду. Бул жерде белгиленип тургандай эле шылдыр-шылдыр деген булактан чыккан үндүн. Тарс эткен мылтыктын дабышынан чочуган карышкыр куйругун кыпчык сайды бойлоп качып жөнөдү. Бул жерде тарс, мылтыктан чыккан үн. Түн бир окун болуп калган. Маал-маалы жымжырттыкты бузган, арс-арс эткен иттин гана үнү алыстан угулган сыйт. Бул жерде арс-арс деген иттин үнүн туурап көргөзүп атат. Эми балдар, силер дагы мага окшоп берилген мисалдарга сүйлөм түзүп көрөсүңөр. Тып-тып, мен силерге азыр ушул сөздөрдүн түшүнүгүн берип кетейин. Бул тамчы, жамгыр жаагандан кийин суунун агышы тып-тып. Шыңгыр-шыңгыр, кандайдыр бир коңгуроону шыңгырашы, же болбосо бир темирге же бир жумшагыраак нерсени бири-бирине тийишибиз аркылуу кыймыл аракетке келиши бул шыңгыр-шыңгыр. Сөйкө дагы чоң болсо шыңгырайт дейт, чачпак шыңгырайт. Тапыр-тупур, бул окуучулар, студенттер көпчүлүк эшиктен сырттан ичкериге кирип келген учурда же көчөдө топтолгондо бир жака жүгүрсө, мына ушундай тапыр-тупур болуп жүгүрдү дегендей. Чыйык деген эшик кажып жакшы жабылбай же ачылбай калса, ошондон чыккан үндү кыйч деп айтабыз. Чыйык деп. Кайч, бул бир дарактын сынып кеткен үнүнөн чыккан үн. Бырс, бул адамдын күлгөнү, бырс деп күлдү дейт, үнүн чыгарбастан. Шаңк, бул күлгөн, шаңкылдап күлгөндү айтабыз, үн чыгарып, каткырып күлгөндө, Айгүл аябай шаңкылдап күлөт дегендей. Канк, бул иттин үн чыгарышы, канкылдады, иттер канкылдайт дегендей. Анда эмесе балдар, жогорудагы мисалдарга сүйлөмдөрдү түзүп көрсөңөр, анда кийинки тууранды сөздүн экинчи бөлүгү бул элес тууранды сөз жөнүндө кеп кылалык. Элес тууранды сөздөр заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн туурайт. Мисалы, жалт-жалт, жарк-жарк, шып, лып, жалбырт. Мен эми ар бирине мисал келтирип
өтөйүн, түшүнүк берип кетейин. Элес тууранды сөз деген бул үн чыкпаган кандайдыр бир жандуу жана жансыз заттарды биз мындай бирөөгө айтып берип атканда анын кыймыл аракетин элестетүү менен сүйлөп беришибиз керек да. Ошону элес тууранды сөз дейбиз. Мисалы жалт жалт. Түнкү шамдар жалт жалт этип көзгө урунду десек. Жарык жарык. Мисалы Айбектин мисалы үчүн бычагы кынынан алганда жарык жарык этти. Мындай чагылышкандай, жаркылдап, жалтылдап дегендей да. Шып. Бул үн чыгарбагандай. Асан үйгө шып этип кирип келди. Ал лып. Ал ордунан лып этип тура калды. Үн чыгарбастан турса, элес. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде үн жок. Жалбырт. Оттун алыстан алоо болуп күйүп турганын көрсөңөр, от жалбырттап күйүп турат деген маанайда айтсаңар дагы туура болот экен. Мына балдар, ошентип силер тууранды сөздөрдү толук түшүндүңөр деп ойлоймун. Тууранды сөздөр экиге бөлүндү. Табыш тууранды сөздөр, жалаң үндүн чыкканын туурап көрсөтүү жана элес тууранды сөздөр. Бул үнү жок кыймыл аракетти туурап көргөзүү болду. Анда эмесе бүгүнкү алган билимдерибизди бекемдөө максатында төмөнкүдөй көнүгүүлөр менен машыгып көрөлү. Биринчи, берилген мисалдарга сүйлөм түз дейт. Мисалы, эрбең эрбең. Бул эрбең деп алыстан караан көрүнсө, кичинекей адамдын көрүнүп көрүнбөй, бул эрбең эрбең. Чолтоң чолтоң, кыска нерсени айтат, чолтоңдоп деп. Калдаң калдаң, бул чоң адамдын басышы, же болбосо кандайдыр бир алыстан бир көлөмдүү бир нерсе учуп келатса, мисалы, бүркүт калдаң калдаң деп учуп баратат асманда дегендей. Соксоң соксоң, ат минип бараткан адамды айтышы мүмкүн. Соксоң соксоң деп ат чаап барат. Же болбосо ал ала жипти соксоң соксоң деп секирип ойноп жатты дегендей. Далдаң далдаң. Бул эки өңүрүн ачып алып жүгүрүп бараткан адамдын элесинде далдаңдап каяка баратат дегендей түшүнсөңөр болот. Балп. Толмоч адамдын басышы балп балп деп басат. Деңкең деңкең. Бул төш көтөрүп баскан адамдарга карата айтылат. Жымың жымың. Бул адамдын үн чыгарбай жымыңдап күлгөн абалын айтабыз. Ал бүгүн жымыңдап отурду десе. Мына балдар, силер баятадан байкагандай эле тууранды сөздөр кээде бир сөз менен, кээде кайра кайталануу аркылуу, же болбосо дагы кошмок сөз түрүндө дагы колдонулуп атат. Демек, мына ошондой түзүлүшүнө карата, эгерде биз бир эле сөздөн турган тууранды сөз болсо, аны жөнөкөй түрүнө киргизет экенбиз дагы. Ал эми эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, кош жана кошмок сөз тибинде келген тууранды сөздөрдү биз татаал тууранды сөздөр деп эки топко бөлөт экенбиз балдар. Эми балдар, төмөнкү слайдты карасаңар, ошол жерде сүрөттөр турат. Мына ошол сүрөттөрдү карап, ошондогу жандуу жана жансыз заттардын кандайча үн чыгара тургандыгын баамдап туруп, ошол чыгарылган үндү силер туурап, анан сүйлөм түзүп мага окуп бересиңер балдар. Анда биринчиси, берилген сүрөткө сүйлөм түзүү аркылуу тууранды сөздөрдү табабыз. Суу агып жаткандагы чыккан добуш. Суу агып жатканда кандай добуш чыгат? Мына ошону сурап атат. Силер, урматтуу балдар, бул добушты тапкан болушуңар керек. Анда эмесе мен өзүмдүн вариантымды окуп көрөйүн дагы. Анан силер менен бирдикте сүйлөмдөрүңөрдү кандай түзгөнүңөрдү аныктайлы, текшерип көрөбүз. Тоодон аккан суу төмөндү көздөй шылдырап агып турду дейт. Бул жерде ошол ылдыйды көздөй агып жаткан суунун добушун көргөзүп атат. Демек, муну биз табыш тууранды сөз дейт экенбиз. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Берилген сүрөттө сүйлөм түзүү менен тууранды сөздөрдүн кайсы түрүнө кирерин табат экенбиз. Биринчи, ушул сүрөттөгү заттардын мындай бир чыккан добушун же элесин туурайсыңар дагы, ал сөздү жазып туруп, анан ошол сөзгө бирден сүйлөм түзөсүңөр. Эгер эки сөз тапсаңар эки, бир сөз тапсаңар бир, үч сөз тапсаңар үч, ушундай табыш же элес тууранды сөздөрдү жазып туруп, анан ошого сүйлөм түзсөңөр болот. Бул жерде биз тууранды сөздөрдү эки тууранды сөз же үч тууранды сөз кылып дагы түзсөк болот экен. Мисалы, мен сүрөткө карап силерге үч тууранды сөздү таптым. Экөөсү элес тууранды сөз, бирөөсү табыш тууранды сөз болду. Биринчи сүйлөм: түн, чарт чурт деген чагылган, анын жарк журк эткенинен ойгонуп кеттим дейт. Бул жерде чарт чурт дегени бул
дабыш тууранды сөз болду үн. Ал эми жарык журк дегени бул ошол терезеге түшкөн жаркылдаган баягы чагылгандын элесин көргөзүп атат. Калдыр кулдур этип күн катуу калдырап кетти дейт. Бул жерде калдыр кулдур бул ошол дабыш жамгырдын алдында калдыраган абал күндүн. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Биз көрүп турабыз бул жерде жылдыздарды, жылдыздарга биз табыш тууранды сөздү катыштырып сүйлөмтүсөк болобу же элес тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөмтүсөк болобу ойлонуп көрөсүңөр. Эгерде бул жылдыздарга тиешелүү тууранды сөздөрдү тапкан болсоңор, анда мен дагы сүйлөмдү окуп көрөйүн. Түнкү жылдыздар жымың-жымың этип көзгө сүйкүм көрүндү. Бул жерде элес тууранды сөз болуп атат. Демек жылтылдап алыстан күлгөн сыяктуу кылып жымыңдап турат деген элести көргөзүп турат. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Буга дагы биз сүйлөм түзүп көрөбүз, тууранды сөздөрдү катыштырабыз. Эгерде силер карап байкаган болсоңор, бул жерде мылтыктын атылышы жана ошол жердеги учуп бараткан өрдөктөрдүн бирөөсүнүн сууга түшүшү, анан иттин тиштеп ээсине алып келген сүрөтү турат. Ошолордон ушул абалды кылсаңар болот же болбосо бактарактар саргайып сары болуп турган күздүн мезгили экен. Ошондо шамалга мисалы үчүн дарактар кантип жалбырактар жерге түштү, же болбосо шамалдын үнү кандай болду, күз болсо сыдырым жел турат, мына ошолорду баардыгын аралаштырып туруп тууранды сөздөрдү түзсөңөр болот экен балдар. Анда эмесе силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм мен. Сүйлөмдү да жакшы түзгөн болушуңар керек. Мен дагы бир сүйлөмдү силерге окуп берейин. Аңчынын тарс этип мылтыгы атылды да, сууга талп этип бир өрдөк кулап түштү. Бул жерде мылтыктын атылышындагы үнү тарс деген табыш тууранды сөз. Ал эми сууга талп этип бир өрдөк түшкөнү, бул сууга түшкөндө баягы көлөмдүүрөөк болгону үчүн ал түшкөндө талп деген үн чыгат. Мына ошентип анан кийин эки тууранды сөздү таптырбыз биз балдар. Андан кийинки сүрөткө көңүл бөлөлү балдар. Бул жерде бизге баягы ырысалды ынтымак деген жомоктун эмесинин сүрөтүнөн алыныптыр. Ошонун негизинде тартылган, жомоктун негизине тартылган сүрөт экен. Карагыла, демек ынтымаксыз болгон 9 бир тууганга атасы тиги топ болгон табылгыны берип турат, сындыр деп. Мына ошол жердеги табылгыны сындырып аткандагы абал, адамдын абалы балдардын, же болбосо ошол сынгандагы табылгынын дабышы тууралуу катыштырып сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Ушул сүрөт боюнча дагы төмөнкүдөй сүйлөмдү түздүм. Эгер силер дагы ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөңөр, сөздөрүңөрдү табыш же элес тууранды сөздөрдүн кандай аталышын туура койгонуңарды аныктап алсаңар болот. Элдин күбүр шыбыр эткени баарына угулган жок. Бул жерде күбүр шыбыр бул дабыш тууранды сөз. Экинчи сүйлөм. Тогузуул иреңдеп топ табылгыны сындыра алган жок. Бул жерде иреңдеп. Бул абалын элес тууранды сөз. Ошону аябай канчалык майышса дагы ал табылгыны сындыра албай коюптур. Мына балдар, жогоруда бир канча сүрөттөргө биз табыш жана элес тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп алган билимибизди тууранды сөздөрдүн дабышы кандай болот экен, элеси кандай болот экенин ажыратканга биз үйрөндүк, ажырата алдык, машыктык. Анда дагы төмөнкүдө бир канча сүрөттөр турат балдар. Ошол сүрөттөрдү катыштырып туруп силер тууранды же элес же табыш тууранды сөздөрдү түзүп, сүйлөмдөрдү түзүп аракет кылып көрөсүңөр. Сүрөттөрдөгү чыккан дабыштарды мен багыт берип силерге атын айтпасам дагы кайсыл табыш тууранды сөздү колдонсоңор же элес тууранды сөздү колдонсоңор болот, ошону айтып кетейин. Мисалы, бул жерде сааттын жүрүшүн алсаңар болот. Ал эми экинчисинде ысык көл турат, көлдүн сүрөтү. Ошол көлдүн сүрөтүнүн шамал болбогон учурундагы абалын да туурап көрсөтсөңөр болот. Же болбосо тескерисинче шамал катуу болуп аткандагы толкундун жүрүшүндөгү анан ошондон чыккан үндү туурасаңар болот. Кийинки
эмебизде сүрөтүбүздө бүркүт турат. Мына ошол бүркүттүн шаңшыган үнүн туурасаңар болот. Же болбосо учуу абалын элестетип туурап көргөзсөңөр болот. Андан кийин койдун сүрөтү турат. Башкача айтканда козулар экен булар. Ошо козулардын үн чыгаргандыгын туурасаңар болот. Ошондой эле күчүктөрдүн үрүшүн дагы туурасаңар болот. Бири-бирине карап турат. Анан мышыктын үн чыгарганын дагы миялогонун дагы туурасаңар болот балдар. Ошолорду туурап, анан кийин биз кандай дабыш, кандай элес туранды сөздөр айтылгандыгын тактайбыз. Анда эмесе сүрөт боюнча силер тууранды сөздөрдү таптыңар болуш керек. Саатка мисалы үчүн чык деп туурап көргөзсөңөр болот. Бул табыш тууранды сөз. Чык деп саат жүрөт дегендей. Ал эми көлдүн толкунун силер шарп шурп деп ушундай бир жээкке урунгандагы абалын айтсаңар болот. Же болбосо эртең мененки учурда мелмилдеп эч кандай шамал болбогон учурда турган учурун силер мелмилдеп, жылтылдап дегендей ушундай сөздөр менен элестетип көргөзсөңөр болот. Кийинкибиз бул бүркүттү мунун үн чыгарган, мисалы кыйык деп үн чыгарды деген мааниде кылсаңар болот. Ал эми козуларды болсо ма деген үн менен туурасаңар болот. Ал эми күчүктөр булар арс деп үрөт балдар. Мышык болсо мияу деп миоолойт. Мына балдар, силер ошол төмөнкү заттарды туурап кайсыл зат, кайсы жандуу, кайсы жансыз зат экенин байкадыңар дагы, кайсынысы тууранды сөздөр, кайсынысы элес тууранды сөздөр экендигин аныктап, тактоону силер жолго коюп үйрөнүп алдыңар деп мен ойлоймун. Анда эмесе дагы ошо билимиңерди тереңдетип окуп, дагы кошумча маалымат алыш үчүн төмөнкү адабияттарды жазып, ошону пайдалансаңар болот. Биринчи бул Дыйканова менен Сулайманованын жана Төлөкованын кыргыз тилин үйрөнөбүз деген Бишкек шаарына 1997-жылы чыккан китепти биз пайдаланып жүрөбүз. Мына ошол эми китептен дагы силер кошумча маалымат ала аласыңар. Ошондой эле экинчиси кыргыз тилинин справочниги. Бул жерде ошол кыргыз тилинин грамматикасы боюнча абдан сонун маалымат берилген. Ошону кошумча маалымат катары силер пайдаланып үйрөнүп алсаңар болот жаңы теманы. Бул справочник 2012-жылы Бишкек шаарынан чыккан, түзгөн Садык Үсөнәлиев болуп эсептелинет. Андан кийинки биздин эми кыргызча, орусча сөздүк бул дайыма бизге англисче сөздүктөр дайыма керек. Анткени биз айрым сөздөрдү кыргызчасын билбей калган учурда, же болбосо кыргызча сөздөрдү орусчага которо албай калган учурларда ушул сөздүктөрдү пайдаланып, билимиңерди дагы да тереңдетип, адабий тилдин нормасында таза сүйлөөгө аракет жасасаңар, сөздөрдү жаттасаңар чоң жардам берет деп ойлойм. Биздин бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Анткени бул тууранды сөздөр ар кандай жандуу жана жансыз заттардан чыккан тууранды сөздөрдү биз эки тилде, мисалы мен кыргыз тилин өтсөм, силер дагы өзүңөрдүн тилиңерде кандай аталышын байкап салыштырып отурдуңар. Демек, бул сабакта биз көп жаңы маалыматтарды алдык жана тилибизде кыргыз тилин үйрөнүүдө колдонулуучу сөздүк корубузду дагы кошумчалап бекемдеп алдык деп ойлоймун. Анда бүгүнкү силерге берилүүчү тапшырма менен маалымат алгыла жана үйдөн аткарып келүүгө аракет жасайсыңар. Тууранды сөздөрдү катыштырып текст түзөсүңөр балдар. Экранда турган сүрөттөгү Ысык көл, Кыргызстандын эң бермети болгон Ысык көлдүн сүрөттөрү турат. Мына ошол Ысык көлгө силер тууранды сөздөрдү катыштырып туруп сүйлөм түзгөнгө аракет кыласыңар. Ысык көл бул тексти биздин экинчи лексикалык темабыз болчу. Ошон үчүн биз кошумча маалыматтарды Ысык көл жөнүндө жакшы билебиз. Дагы интернет булактарынан дагы маалыматтарды, сүрөттөрдү алсаңар болот жана ошол маалыматыңардын негизинде сүрөткө карап туруп текст түзөсүңөр. Текст түзүү үчүн төмөнкүдөй кошумча колдонулуучу мен сөздөрдү жазып койгонмун. Бул албетте бүгүнкү биздин өткөн темабызга тиешелүү болгон тууранды сөздөр: шарпылдап, дирилдеп, жылтылдап, мелмилдеп, кылтылдап, шарактап, зыпылдап, зуулдап деген сөздөр. Мына ушул сөздөрдү силер өзүңөрдүн текстиңерде пайдалансаңар болот.
Сабакка активдүү катышып кунт коюп укканыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин жолукканча аман эсен болгула.